Bekovic 36 жашта. 26-сында 08-18-жылы саат 9-та түшкөн. Бизге эфирге Токмакский горбольницага. Состояниеси келгенде тяжелый болуп келген. С проникающим ножевое ранение брюшной полости. Значит, окуя болгону базар жакта болгон окуя болгон. Ошон үчүн бизге сразу бияка алып кетишкен своим ходом. Анан кийин биз сразу алдык операционный столда. Проникающий ножевое ранение с ранением тонкого кишечника с повреждением и внутрибрюшное кровотечение. Ошондо ичке бычак жеген болот, э? Ичке тийген, ичке тийип угроза жизни деп коет, угроза жизни болгон. Анан кийин биз баарын жасап чыккандан кийин давлениясы стабильный болду, стабилизация кылгандан кийин бир реанимация өчүрдүбүз. Реанимация деген өзүнө келди, давлениясы гемодинамика стабильный болду, анан кийин биз өзүбүзгө которуп алдык. Значит, 28-inde бизге отделение которуп алдык. В данный момент состояниеси послеоперационный деп коебуз. Осложнения пока жок. Өзү басып жүрөт, тамак ичип атат, активный болуп атат. Эми жакын ортодо биз эми чыгарабыз. Ошондо ичегисин аралаган эмеспи? Ички органдары жабыркаганбы, Ичегине проникающий деп коет, ичегине ранение ичекти болду. Ошон сквозной деп коет, ичегине насквозь тишип кеткен. Ошол. Бөйрөк бооролорго тийген эмес. Бөйрөк тийген жок. Ошол. Операция канча убакытка созулду? Операция 1 саат 20 минут болду. Ошон үчүн ревизия жасап чыктык, калгандарын карап чыктык. Өзү кровопотерясы деп коет, кровопотерясы где-то 300-400 грамм миллилитр болду. Баары биринчи помощь оказывать эткени баарыны аткарылды. Реанимационный мероприятие өзүбүздө претензия болгон жок бизде.